5 жаштагы Бекмырза мына дал ушул аппарат менен күнүгө жүрөгүнүн согушун текшерип турушат. Дарыгерлердин айтымында жүрөгүнүн согушу секундасына 110дон 120га чейин болуу керек. Бирок Бекмырзанын учурда жүрөгүнүн согушу 60-70ти көрсөтүүдө. Эгер андан дагы төмөн түшүп кетсе, Бекмырзанын өмүрү коркунучтуу экени талашсыз. Бекмырза балалык доорун Минтип оорукананын бир бөлмөсүндө өткөрүүгө аркасыз. Анткени ага дарыгерлер төрөлгөндө эле Даун синдрому диагнозун коюшуп, жүрөгүндө кемтик бар экенин айтышкан. Арадан 5 жыл өтүп, ушул жылдын апрель айында каарманыбызга операция жасалган. Бирок дарт кайрадан күч алып, Бекмырза операцияга муктаж болуп турат. Балам төрөлгөндө эле синдром Дауна, порок сердца деген диагноздорду коюшкан. Андан кийин кардиологический учетко турдук. 5 жыл врачтардын көзөмөлүндө болдук. 5 жашка чыккандан кийин 5-апрелде операция болду. Биздики тяжелый порок болчу. 3 кан тамыр, бир тешик тешкен, бирок жүрөгүн ачкандан кийин 2 тешик болуп чыгыптыр. Ошолордун баарын операция кылып, баары жакшы удачно болгон. Андан кийин үйгө чыктык, үйгө чыгып, жакшынакай эле жүргөн, кочого чыгып, балдар менен кошулуп ойноп. Бир күн эле слабость башталды. Ошол моментте күн дагы аябай ысып аткандан биз башында ойлодук, күндүн ысыгынан шалдырап атат го, операция болгондон кийин да слабость болот деп. 2 күн шалдырап жатып калгандан биз немеге жалга алып бардык. Жалга алып барып баламды текшертсек, пульс жакшы сокпой атыптыр. Пульстарын текшерип эле сразу реанимацияга алып кирип кетишти. Реанимацияда 3 саат турду. Андан кийин скорийлер келип, бизди бияка которушту. Бияка келдик, бияка келип анализдерди тапшырдык. Жүрөгүн кайра полностью текшертти. Жүрөгүн текшертсек, ошо бир кан тамыры кандап өтпөй, ошол кан тамыры слабый болуп, ушу жүрөктү иштеткен неме тоскоол болуп. Дагы блокада деген дагы недостаточность первой степени деп ошондой диагноздорду чыгарып беришти. Еще балам операция болгондон кийин биз үйгө чыгаардын алдында мурда агып калган да, мурдунан согулуп, ошондо дагы вирусный неме болгон үчүн баягы операция жаңы болгондо неме болуп калыптыр, жүрөгүндө кичине воспаление болуп калыптыр. Ошол экөө бириккенде баланын жүрөгү кайра слабыйлап кетиптир. Ошо үйгө барып, балдар менен ойноп, жакшынакай эле болуп калган, жүгүрүп жүргөн. Анан ошо бирөөсүндө балдар менен жүгүрүп баратып эле сразу отдышка болуп отуруп калган. Ошондо бир байкадым, анан бир жумага жетпей эле ошондой болуп калды. Врачтар сразу эле ошо реанимацияга алып кирип кетишти. Реанимациядан карашып, кислородко жаткырып, ошо көзөмөлүндө 3 саат болдук. Анан скорый менен кайра бизди ошол жака алып келишти да. Биздики биринчи операциядан дагы мунусу тяжелыйраак болуп атат да. Блокада ошо первой степени недостаточность такая вот, ушундай бир нерсеси бар да. Ошо срочно электрокардиологический койдуруш керек деп чыкты. Жүрөгүнө. Аны азыр биз дофаминди алып атабыз да 24 саат бою. Муну алып койсок, пульс 20га чейин түшүп кетет. Мында деген мындай башкаларга окшоп приступ бербейт, бирок мындай көзү токтоп калып, ошондой признактар болуп атат да, ал дагы приступка кирет экен. Бизди жалдан бияка которду да, бияка которуп келгенден кийин врачтар бизди ошо реанимацияда биринчи этажда жаттык. Аяктан башында кардиологторду чакырдык, врачтар чакырышып, анан келип ошо диагноздорун коюшту. Койгондон кийин бала ошол моментте аябай слабый болчу. Азыр монтип ойноп кичине неметип калбайбы, анда жөн эле жатып калган. Ошону срочно ошо кардиостимуляторду койдуруш керек деди.
Ошондо эле дерпис келгенде эле дофаминди сайганда бул дофаминди дагы неме ашып кетсе бир 10 күн ашып кетсе 10 күн сайыш керек экен. Андан дальше бул биздики уже деген 25 күн кетти. 25 күндөн бери ушул врачтар айткандай эле коюш керек болчу, бирок бизде каражат жок болгон үчүн ушу убакыт өтүп кетти. А бул дофаминди кечке сая бергенде неме экен? Бул жүрөк деген слабыйлап, мышцалар иштебей калат экен. Азыр ошондон да көбүрөөк приступ берип, пульстар ошондон көбүрөөк түшүп атат да. Кечкисин көбүнчө кечинде уктаганда кыйналат. 2-3 саат эле уктайбыз. Күндүз ушинтип жакшы эле, түндө гана өткөнчү. Учурда дарт менен алышып, өмүр үчүн күрөшүп жаткан Бекмырзанын апасы Кундуз Абылованын айтымында Бекмырзадан сырткары дагы 2 уулду жолдошу менен тарбиялап келишет. Жолдошу курулушта иштейт, ал эми тапкан ташыганы күнүмдүк тамак аштан артпайт. Бирок буга чейин ата-эне барбайлыгын каарманыбыздын биринчи операциясына жумшаган. Эми экинчисин жасатууда каражат таппай карайлап турушкан чагы. Уулунун убакыт өткөн сайын ден соолугунан ажырап бара жатканын көргөн эне элден жардам суроого аргасыз. Өзүм 27 жаштамын. 3 балабыз бар. Жолдошум стройкада иштейт. Тилекке каршы жолдошумдун ата-энеси да өтүп кеткен. Менин да папам жок. Туугандарыбыз колунан келишинче жардам беришти. Операцияда биринчи операция болгондо. Азыр дагы жардам беребиз деп атышат, бирок баары ошол акчалар жетпейт экен. Ошо мурун ушу 5 жашка чейин улам операция кылабыз деп неме кылып жүргөндө малдарыбыз сатып, анан операция жылып калганда ушул балдар ооруп калып, бул баланы чоң баланы экөө ушундай бир моментте экөө тең ооруп калган моменттер болгон. Экөө менен больницага жаткан учурларыбыз болгон. Ошол моментте баары акча деген суу кететкен. Ошо азыр каражатыбыздын жетишсиздигинен ушу жардам сурап турабыз. Ушу эртерээк операциясын кылдырсак жакшы экен да. Ушу күнүбүз өтүп атат. Бекмырзанын тагдырына кайдыгер карабай, жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү реквизиттерге акча каражатын которсо болот.